Жақын қараларда легализация машина боюнча чыгат экен, уже президенттин указы боюнча. Жақында президент чет өлкөлүк номурдагы унааларды мыйзамдаштыруу боюнча мыйзам чыгарарын Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев бүгүнкү парламент жыйынында билдирди. Жыйында депутат Дастан Бекешев чет өлкөлүк номурлуу унааларды мыйзамдаштыруу мөөнөтүн узартуу керектигин белгиледи. Жарандар бир топ эле кайрылып атышат. Мына бизде автоунаалардын легализациялоо болгон. Анан бир жарандар менен чогулушта президент ошол боюнча дагы айтты, буюрса дагы кылабыз деп. Болобу болбойбу ошол боюнча маалымат бере аласызбы? Жақын қараларда легализация машина боюнча чыгат экен, уже президенттин указы боюнча. Ал жерге мен сурандым, бир эле машиналерди эмес, дагы скутерлерди да кошпогула деп. Анткени азыр скутерлер А1 правасы менен өткөн атат. Эл өкүлү Исманали Журоев Орусиядан келе жаткан жүктөр Казакстан менен Кыргызстандын чек арасындагы ак тилек өткөрмө пункту аркылуу өтүүдү атайлап кармалып жатканын билдирди. Анын айтымында айдоочулардан жана жүк ээлеринен чек арадан тоскоолдуксуз өтүү үчүн 10 000 сом же 50 000 теңге талап кылынууда. Бербесең өткөрбөй бизде 1 сутка 2 суткадан кармап атыптыр. Аларда рентген иштейт, бирок рентген эмес, өзүңөр грузчик алып келип, жүгүңөрдү түшүрүп, бир-бирден жүктөп берилет деп. Эгерде мындай боло турган болсо, биздин товарлар автоматически көтөрүлүп кетет. Бул ишкерлер жана жүк ташыган эмелерден ушундай кайрылуулар болот. Шуну бир көзөмөлгө алып бериңиздер суранабыз. Бүгүнкү жыйында президентти жана Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр да каралды. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири депутат Камила Талиева буга чейинки парламенттик шайлоодо 1000ге чейин агитатор жалдоого уруксат берилгенин, бирок бул айрым мыйзам бузууларга шарт түзгөнүн айтты. Ар бир участкадан ошону 3төн кем эмес үгүт чалса деген өзгөртүүнү киргизип атабыз да. Регистрация болгонго чейин ошол өзүнүн 300 000 күрөөсүн ошол төгүш керек. Андан кийин гана катталат деген гана өзгөртүүнү киргизип атабыз да. Кээде болот экен, кээ бирлер ушул атын чыгарыш үчүн. Талкуу маалында депутат Кубанычбек Самаков айрым шайлоо тилкелерине караштуу айылдар алыс жайгашканын белгилеп, бир участокко 3 агитатор жетишсиз болуп каларын айтты. Ал агитаторлордун санына чектөө киргизбей, мурдагы тартипте калтырууну сунуштады. Ал эми депутат Нурбек Сыдыгалиев ар бир участокко 3төн агитатор деп чектөө койбой, жалпы агитаторлордун санын 500дөн ашыруу сыяктуу чектөө киргизүүнү сунуштады. Бир айыл менен бир айылдын ортосундагы жанагы километражды айттым. Ошого жараша 3 адам, 3 агитатор бир участокка өтө аз. Рамочно азыр Тынчтык Райымович туура айтты го. Канча киши алганын 10 000 деп кое берелик. Анан калганы алганы алсын, албаганы албайт. Так эле 2 киши алган экен, 2 киши колдонгон экен 1000 агитатор депчи. Эми ушуну баягы мурунку шайлоодо биз 500 болчу да биздечи. Партия менен партия болуп турган огондачы биз ошону 500гө түшүрүп койсок болот. Эми почему ар бир мисалы аерде мурункудай эмес, азыр 3 район болот. Мисалы меники 3 район, 3 область, бир шаар болгон да. А мен кээ бир райондордон мен анча бир ашып кетсе 20 алам. Кээ биринен 10 алам, кээ биринен көп алам дегендечи мындай биз ограничение кылбашыбыз керек. Ар ким өзү билсин, каалагандан коюп ала берсин агитатор. Депутат Дастан Жумабеков шайлоолорду иш күндөрү өткөрүүнү сунуштады. Анын айтымында добуш берүү дем алыш күндөрү өткөндүктөн көптөгөн жарандар шайлоого катышпай калууда. Бирөө эс алат, бирөө дагы бир жакка конокко барат, бирөө өзүнүн иш чарбаларын бүтүрөт. Ошондуктан мен ой кетти да мындай логикалык. Жумушчу күнүнө кылып көрбөйлүбү? Шайлоо күнүн койсок, мисалы жума күнүнө. Ошол күнү шайлоо күнү болот. Элдер жума күнү жумушка барганда эле шайлоого да ошентип барып катышабы деген ойда. Борбордук шайлоо комиссиянын төрагасы Тынчтык Шайназаров бул сунушка каршы эместигин билдирди. Анын айтымында БШК добуш берүүнү шаршемби күнү өткөрүү боюнча Жогорку кеңешке расмий кайрылуу жолдогон. Расмий түрдө кат жүзүндө дагы бергенбиз Жогорку кеңешке. Биз сунуштаганбыз 3 күнгө, средага. Бул эл аралык практиканы эске алуу менен биздин оюбуз боюнча эгерде средага коюлса, явка көтөрүлөт. Кыргызстанда шайлоочулардын активдүүлүгүн төмөндөшү акыркы жылдары көп талкууланып келет. Бул көйгөйдү чечүү максатында Борбордук шайлоо комиссиясы аралыктан добуш берүү механизмин жана жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда пилоттук негизде онлайн добуш берүүнү киргизген. 2025 жылдын ноябрь айында өткөн Жогорку кеңештин шайлоосунда жалпы шайлоочулардын 36,9% гана добуш берген. Ал эми бүгүн парламентте каралган шайлоо тууралуу мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Макул 73, каршы жок баары 73, катталды 79, мыйзам долбоор биринчи окууда кабыл алынды. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.